لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Жер шарындагы жападан жалгыз бир эле учурда эң көп эл чогулган мусулмандар гана кирүүгө уруксат болгон Мекке шаарындагы кыргызстандыктардын зыяраттары уланууда. Ислам дүйнөсүнүн тарыхында өзгөчө орду бар жерлерди кыдыруу, ал аймактарда болгон окуялар тууралуу баяндарды угуу ар бир ажылык милдетин аткарууга келген мусулмандар үчүн пайдалуу. Кудай буйруса, мына бүгүн ошол улуу жайларды зыярат кылууну, Арафат, Муздалифа, Мина жайларыны зыярат кылууга, ажыларга алдын ала мына ошол жерлерди көрсөтүп, тааныштырып, ошол жерлерге кийинки ибадаттарыбызда Кудай буйруса алдын ала таанышуу үчүн, алдын ала окутуу үчүн, үйрөтүү үчүн алып баратабыз. Зыяратчылар качандыр бир мезгилде болгон окуяларды китептен окуп же болбосо диний баяндардан уккан болушса, эми ал учурлар тууралуу жеринде таанышууга мүмкүнчүлүк алышты. Бай зыярат кыла турган немеге кетип бартабыз. Муздалифа, Арафат тоолоруна пайгамбарыбыздын үңкүрү бар экен. Ошого кетип бартабыз. Бүгүн алдын ала барып бизди экскурсия кылып көрсөтүп келет. Allah'ın 5. farzı bolmuş hac amalını mana bizge ham bajarishlikka Allah nasip qilibdi. Behisob shukr. Mana kelib chiroyli harakat qilib 5. farzini qo'limizdan kelgancha bajarishga harakat qilyapmiz. Kırgızstan hükümetine rahmat. Muftiyatga rahmat, bizge жақсы şartlar tuzib bergen. Hazır biz elibizge жерде Kırgızstan'a, Kırgızstan tinchlik, omad ийгилик, эрзең тымак, бак төлөт калып атабыз. Пайгамбар жүрген куттуу, азиз, ийик жерлерде бардыгын, барса жақсы дуалар тилеп атабыз. Эң алгачкы кыдыруу Жабалус Сабур тоосунан башталды. Бул тоодо мезгилинде пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Мадина шаарына хижрат, башкача айтканда көчүү учурунда жакындоосу Абу Бакр, андан Аллах разы болсун, экөөсү мушриктерден бекинген болчу. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жанындагы Хазрет Абу Бакр мушриктер ушундай сүрөттөйт. Мушриктер эгерде бизди кичине эле ылдыйраак башын салып карай турган болсо бизди таап алат эле деп. Кудай Тааланын кудурети менен ошол жерге бая мурчалардагы ошол жерге өзүнүн уясына тартып, мына ушул жерде жашынышкан. Бул тууралуу Кур'анда дагы аят келет: "Ла тахзан инналлаха ма'ана" деп. Пайгамбар Хазрет Абу Бакрге сен жүрөгүңдө коркунуч болбосун, сен жаныңда Алланын сүйүктүү пайгамбары бар деп, мына ушул жерде ошол эки улуу зат ушул үңкүрдө жашырынышып, өзүнүн динини коргоп, аман эсен Мадинага жетип алган. Андан соң ажылык милдетин аткарууга келген ар бир мусулман Арафа күнү сөзсүз келүүсү милдет жана ушул өрөндө кечке дуа кылышы зарыл болгон Арафат тоосунда болдук. Азыр өзүңүздөр байкап турган менин артымдагы тоо бул Арафат тоосу. Бул Арафат тоосуна келип дуа кылуу Арафа күнү ар бир ажыга келүүчү үчүн парыз жана чоң бакыт. Анткени ушул Арафат тоосуна келип ким дуа кылса, анын дуасын сөзсүз Аллах Таала кабыл кылат деген сөз бар. Бул тоонун башына Арафа күнү чыгуу аябай кыйын болот деди. Анткени ажылыкка келген элдин баары ушул тоого келүүгө умтулушат да, миллиондогон мусулмандардын баары бул тоого чыгуулары мүмкүн эмес. Демек азыр чыгып алганыңар жакшы жана оңой болот дегендиктен биз анча-мынча аракет кылып эң башына чыгып көрдүк. Кимдир бирөөлөр үчүн бул тоо дуба кылуучу ыйык жер болсо, кээ бирөөлөр сода кылышканын көрүп таң калдык. Жанталашып ыңгайсыз жерде намаз окуп жатышса, анча-мынчасы содалашып жатканына күбө болдук. Бул тоодо адам атабыз менен обой энебиз бейиштен куулгандан кийин жолугушкан экен. Арафат күнү бизге да ушул тоонун чокусуна орун бере көр деп Аллахка дуа кылдык да түшө бердик. Арафат тоосуна зыярат кылган келдик. Ажылардын баары маанайы ачык. Эч кандай оор сыркоо, ажылардын арасында эч кандай кыйынчылыктар жок. Алхамдулилла, Арафат тоосун жакшы зыярат кылдык. Чырайлы кылып алып келиапты. Хамма оны bir qatardan көрсөтүп, hamma yerlerini көрсөтүптү. Ушу ажылыкка келген бүт адамдардын баарын ибадаттарын Аллах Таалам кабыл кылсын. Кыргыз элибизге тынччылык болсун, молчулук болсун, токчулук болсун. Бардыгыбыздын зыяратыбыз кабыл болсун. Бардыгыбыз тынч болойлук. Алла разы болсун. Келген эле автобуска кайрадан олтурдук да Мина өрөөнүнө жетип келдик. Мина өрөөнүндө тигилген чатырлардын көптүгүнө күбө болдук. Зулхиджанын 8-күнү бул жерге ажылыкка келген элдердин баары сүннөткө ылайык жайгашат экен. Качандыр бир мезгилде пайгамбар Ибрахим алейхиссалам өзүнүн баласы Исмаилди курмандыкка чалган жер деп узун ташты тургузуп белгилеп койгон тоонун этегирээк жагында көрдүк.
Ал тоонун чокусунда Саудия королунун резиденциясы жайгашыптыр. Андан ары шайтанга таш ыргытуучу жайды да алыстан көрүп кайттык. Сапарыбыз уланып пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга эң алгач Куран аяттары түшкөн Хира үңкүрү бар Нур тоосуна да келдик. Ушул Хира тоосу менен Алла Тааланын адам баласына жөнөткөн дини, ислам дининин биринчи чындык диндин уландысы ислам дини пайгамбарыбызга түшүрүлүп, ушул жерден баштап вахий бүтүн мусулман аламына пайгамбарыбыз аркылуу ушул Хира тоосунан, Хира үңкүрүнөн жанданып нурун чачкан. Биринчи Икра сүрөсүнүн 5 аятын түшүргөн. Чынын айтканда Нур тоосу өтө бийик болгондуктан алыстан гана көрүп койдук. Баргандарыбыз баарыбыз Нур тоосу байкалып тургандай кылып чогуу сүрөткө түштүк да кайрадан сапарыбызды андан ары уланта бердик. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде жиндерге сабак берген мечитти да көрүп кайттык. Сапарыбыз ийгиликтүү болуп кайтып келген учурда түш болуп калды. Пешим намазын окуу менен түшкү тамактануу учуру да келип жетти. Эми сиздердин назарыңыздарды Кыргызстандан келген ажекелерге уюштурулган тамактарга бургум келет. Бул жакта Кыргызстандан келгендердин баарынын жаткан мейманканасы бекер болгон сыяктуу тамактануусу да бекер. Мындан 4-5 жыл мурда тамак даярдоочулар башка жактыктар болсо, азыркы ашпозчулардын баары өзүбүздүн эле жердештерибиз. Биз мурда келгенибизде бу тамак ашты Афганистандыктар, Бангладеш жасап турган экен. Алар ачуу кылып коюптур, шор кылып коет экен. Бизди кыргыздарыбыз жарандарга таттуу таам бере албайт экен. Мен буну көргөндөн кийин жакшынакай поварларды алып келип, шерте тамак ашты өзүбүз Кыргызстанда адамдарга өзүбүз берелик деп сурансам, ал муфтиятта разы болушту. 3 жылдан бери келип тамак аш жасап атабыз. Biz 3600 адамга тамак аш берип атабыз. Ашпозчуларга анча-мынча жардам болсун деп ажылык милдетин аткарууга келгендердин арасынан кезектешип жардам бергендери да бар. Очерет менен ар бир группадан, ар бир комнатадан үчүн чыгып турабыз. Өз ошол милдетин алганбыз. Ажабашылар чыгарып турат. Ошо кызмат келгенбиз. Тамакты даярдоо биз жашаган жерден болжол менен 8 чакырым алыстыктагы жергиликтүү болуп калган уйгур мусулман бир тууганыбыздын ушул өзүңүздөр көрүп турган үйүндө даярдалат. Тамак даярдоого кеткен эт, күрүч жана башкаларынын баарысын жергиликтүүлөр гана алып келишет. Биздин бир сомубуз да жумшалбайт. Ашы бетте бай адамдар өздөрү бетте баштыктарга акчасын берип кетет. Алар менен чогуу чыгып базарга чыгып биз базы продукттарды сатып алабыз. Биз 400 адамдан баштап тамак аш бердик. Адам шуну канча көпөйсө, шунга яраша биз тамак ашты көпөйтүрүп атабыз. Өткөн жылында жалпы тамак ашка кеткен эт 14 тонна 500 кг эт сарып кылдык, иштеттик. Быйылда шундай кылабыз деген үмүттөбүз. Ажыларыбызга берилип жаткан тамактын даамдуулугу аябай жакшы. Тамактын сапаттуулугуна ажыларыбыздын нааразычылыктары жок. Ар дайым эттүү тамактарды даамдуу даярдап берип турушат. Жердин берекеси такыр башка экен. Тамак аш мына баары берекелүү артып калып атат. Момунча киши канча жаамат, мына көрсөңүздөр болот, жей албай калып атат. Кудайга шүгүр, Алла колдосун. Тамактын даамдары Кыргызстандыкындай. Мына нандары да, этти мына жей албай калып атат, көрүп атпайсыз. Даярдаш алхамдулилла жакшы, биздикине караганда бир аз эти көбүрөөк. Кечке мал тоок эме этин жейбиз иншалла. Даярдаш алхамдулилла эме түшкүнөн аш жейбиз. Аш биздикине деле окшош, биздикинде эле тамактары иншалла. Эт Кыргызстанда мындай эт жеп элек бир аз көбүрөөк болот эт иншалла биздин эмеге караганда. Бул жердеги дасторкон салуу маданияты бир аз бизге окшош болсо да, ажыларыбыз баарына ыраазы. Чолпонбай Тургунбай уулу, Асан Саипов, Мекке шаары, Сауд Арабиясы.